Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Анда эмесе биз силер менен кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алтын куш аттуу жомок болмокчу. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты болсо, бул сабактан силер элдик оозеки чыгармачылык жомок жөнүндө түшүнүк аласыңар. Алтын куш жомогунун мазмуну менен таанышасыңар. Жомокту угуу менен ой жүгүртүүңөр, сөз байлыгыңар өсүп өнүгөт. Бул сабактан силер боорукер, тайманбас болууга тарбияланасыңар, ата-энени сыйлоону үйрөнөсүңөр. Балдар, бул экрандан силер эмнелерди көрүп турасыңар? Кана жакшылап карап эсибизде түшүрөлүчү. Бул эмнелер эле? Ой азаматсыңар, демек булар жомоктор, Силер бул жомоктордун көпчүлүгү менен 2, 3, 4 класстарыңарда таанышып, окуп чыккансыңар, Жомок демекчи. Бул жомок деген эмне? Кана эсибизге түшүрөлүчү. Жомок бул оозеки чыгармачылыкта кеңири тараган, көбүнчөсү ойдон чыгарылган, окуяларды апыртмалуу, фантазиялуу чагылдырган, сюжети кызыктуу баяндоо түрүндөгү чыгарма. Жомоктор ыр түрүндө дагы жана кара сөз түрүндө дагы болот. Жомоктордун окуяларын жана каармандарын сүрөттөөдө чек жок. Каармандар ойго тоого, жер астына, асманга кете берет. Андыктан мындай чыгармалар биздин учкул кыялыбызды өстүрүүгө, көтөрүүгө аябай жакшы жардам берет. Жомокторду адамдар ушундай болсо деген тилектен улам чыгарган. Алардын каармандарынын каршысында кандай кара күчтөр турса да, кыйналып, кысталып жүрүп, акыры жеңип чыгат. Андыктан да анын башкы каармандары жетим бала, жетим кыз, жалгыз бала, же бир кемпир чал, акылдуу тыйкан жана башка бейбачаралар болот. Алар акыры максатына жетип, жыргап куунап жашап калышат. Кыргыздарда ар бир ата-эне чоң ата, чоң эне түпкүлүгүндө жомок айтып бере алат. Дүйнөдө жомок чыгаруу жана жомок таратуу жагынан кыргыздардай таланттуу калк жок болсо керек. Элибиздин тоолору, токойлору, суулары, аскалары, асманы, өсүмдүктөрү туруш-турпаты менен эле жомокту элестетет. Анда балдар силер, азыр биз ушул бүгүнкү сабагыбызда өтө турган Алтын куш жомогун көңүл коюп, кунт коюп угабыз. Кыргыз эл жомогу Алтын куш. Илгери бир кедей абышка болуп, анын жалгыз уулу жана жалгыз түп алмасы бар экен. Ал алманын эң башында жалгыз кызыл алма мөмөлөп, ар жылы бышкан сайын абышка ошону жеп жашарып турчу. Кийин эрте күздө жакшы быш элек алмасын белгисиз бөлөк түрөө жеп кетет. Андан кийинки жылы чалдын өзү кайтарып жүрүп, бир күнү уктап калып, дагы жедирип жиберет. 3-чү жылы кемпирине кайтартат. Кемпири түн ортосуна чейин карап жатып, таңга маал уктап калып, алманы дагы жедирди. 4-чү жылы баласына кайтартты. Баласы уктабай карап жатса, кандайдыр алтын куш учуп келип,
almaga konup jeyi başladı. Bala jaa menen atıp bir talgan atın düşürüp kaldı. Ertesi atasına görsetdi da men bul altın kuştu tabam dep at dokunup izdep ketti. Жүрүп olturup жолдун эки айрылышына келди. Жол ортосундагы ташта сол жакка барганда өзүң өлөт, оң жакка барганда атың өлөт деген жазууну окуп, оң жакты карай жөнөдү. Өзүм өлгөнчө атым өлсүн деп ойлоду. Bir kança günü жол жүрүп, курсак ачып, аты арыктаган кезде чоң карышкыр астынан каршы чыгып качырды. Бала жерге түшө калып, атын мууздап карышкырга берди. Карышкыр балага разы болуп, атыңдын теңетин өзүң бышырып алып, менин үстүмө мингин. Барар жериңде айткын, мен алып барайын. Жаш бала экенсиң, атыңды өзүң мууздап бергениңе аябай разы болдум деди. İzdегеним алтын куш, dedi bala. Emese maga minip gözüңdü çılık jum, dep böөр aytты. Bala gözün jumup üstüne mindi. Böörü neçen тоолорду ашып, neçen жолдорду баскандан кийин gözüңdü aç degende gözün açsa çoң шаардын içine kirip барыптыр. Böörü balаны üstüne düşürüp, koş oşol uyda. Akırın бар да бутунан кармабай, канатынан кармап чык dedi. Бала үйгө кирип, бирок карышкырдын сөзүн унутуп коюп, куштун канат эмес, бутунан кармады. Анын бутундагы жылаажын шыңгырап кетип, кароолчу сезип, баланы кармап калды. Эртеси хан сурак калды. Бала минтип сүйлөдү. Менин атамдын бир түп алмасынын эң учуна мөмөлөгөн жалгыз алмасы бар эле. Ошону атам жеген сайын жашарып турчу. Алтын куш 4 жылдан бери жеп кетип, ошондон бери атам карып калды. Сен атаңдын иши үчүн жүргөн бала экенсиң. Алтын кушту берейин. Бирок мындан аркы жактагы хандын алтын жалдуу, алтын куйруктуу аты бар. Ошону алып келип, менин колума өткөрсөң гана берем dedi хан. Bala ыйлап келип, хандын сөзүн карышкырга айтты. Карышкыр баланы үстүнө мингизип, дагы бир жерге келгенде, көзүңдү ач, dedi. Bala көзүн ачты. Кыркадырдан өткөн соң бир сарай бар. Ошол сарайдын ичинде алтын жалдуу ат байланып турат. Анын чылбырынан кармабай, жалынан кармап жетелеп чык, dedi карышкыр баланы дагы жөнөттү. Бала кирип барып, бирок мурдадан үйрөнгөн адаты боюнча атты чылбырынан кармап, ошондо кандайдыр коңгуроо кагылып, баланы кармап, кароолчулар ханга алып барышты. Бала эмне үчүн келгенин айтты. Хан угуп туруп, эмесе ушундан аркы хандын эң сулуу кызы бар. Ошону алып келсең, атыңды берейин, dedi. Bala кайгырып чыгып, карышкырга айтты. Карышкыр дагы үстүнө мингизип, бир жерде көзүн ачтырса, таң сүрүлүп калыптыр. Эми мен барайын, деп карышкыр кетти. Хандын кызы эртең менен 40 кызды артына, 40 кызды алдына салып, сейилдеп чыккан экен. Карышкыр жыгаштын түбүнө жашынып туруп, кызды илип алып, ызгыган бойдон жөнөдү. Карышкырдын үстүндө учкашып баратып, кыз менен бала бири-бирин сүйүп калышты. Эми экөөбүз эч качан айрылбас болдук. Кептеп, ушунун айласын таба көр, деп бала менен кыз карышкырга жалына баштады. Шаарга келгенде карышкыр бул экөөнү үстүнөн түшүрүп, өзү ошол замат кубулуп, эч бир теңдеши жок сулуу кыз болду. Бала аны өзүң самаган сулуу куш ушул деп ханга алып барып берди. Хан чоң рахмат айтып, баланын сураган атын берди. Кыз менен бала ошол атка минип жөнөп кетишти. Мына бул аттан да айрылгым келбейт. Ушунун айласын тап, деп бала карышкырды дагы кыйнады. Карышкыр баланын көңүлүн кыйбай, буга да көнүп, шаардын четинде ат болуп кубулду. Бала атты жетелеп барып,
ханга берди. Хан рахмат айтып, алтын кушту берди. Бала кушту алып, кызы менен кетти. Колуктусу, кушу, аты менен бараткан балага карышкыр жете келип, бир толо кош айтышты. Колуктусу менен, кушу менен уулу атасына барды. Ошондон тартып, атасы алманы дайым өзү жеп, укум тукуму өсүп, жыргап куунап, күнүн көргөн экен балдар. Мына балдар, көрдүңөрбү? Бул жомоктагы аягында жыргап куунап жашап калды деген маани менен аяктап атат. Бул жомок кыйынчылыкты жеңген акылман бала тууралуу экен. Адам акылдуу болсо, адамгерчиликтүү болсо, ага карышкыр дагы кара санатайлык кылбайт деген ой айтылат. Жомок силерге жактыбы, балдар? Анда эмесе, балдар, ушул бүгүнкү жомокту бышыктоо же болбосо бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо максатында мен силерге бир нече суроолорду беремин. Силер ушул суроолорго мага үн кат аркылуу жооп бересиңер. Тагыраак айтканда, WhatsApp'тан үнүңөрдү жаздырып, ушул суроолорго жоопторду үнүңөрдү жаздыруу менен жөнөтөсүңөр. Биринчи суроо: балдар, жалгыз түп алманын жалгыз алмасынын кандай касиети болгон экен? Кийинки суроо: жалгыз алманы ким жеп жүргөн экен? Үчүнчү сурообуз: балага карышкыр кандай кеңештерди берди? Төртүнчү суроо: бала эмне үчүн кароолчуларга кармалып жатты? Бешинчи суроо болсо: баланын ордуна силер болсоңор, ата-энеңерге кантип жардам бермексиңер? Демек, мына ушул суроолорго жоопторду силер WhatsApp'тан үнүңөрдү жаздыруу менен жөнөтөсүңөр. Демек, балдар, кезек үй тапшырмасында. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 13 бетинде сөздүктөр бар. Мына ошол сөздүктөрдү адабият дептериңерге жазып, алардын маанисин таап жазасыңар. Андан кийин ушул жомоктун негизинде сүрөт тартып жөнөтөсүңөр. Жомоктун бардыгын толук окуйбуз, китеп бетинен. Андан кийин мен силерге Вендин диаграммасын көрсөтөм. Мына ушул диаграмманы толтурасыңар. Биринчи бала жөнүндө жазасыңар, анан карышкыр жөнүндө. Мисал үчүн, бала кандай экен? Бала акылдуу. Карышкыр бул жырткыч, экөөнүн окшоштук жактары кайсыл экен? Экөөнүн окшоштук жактары булар экөө тең бири-бирине жакшылык кылышты. Демек, ушундай кылып улантып жазасыңар. Баланын сапаттарын жазасыңар, карышкырдын тушуна болсо, карышкырдын сапаттарын жазасыңар. Ал эми ортосундагы окшоштук деген жерге экөөнүн окшоштуктарын жазасыңар. Демек, адабият дептериңерге мына ушуну дагы аткарып, анан мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Анда эмесе, балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламат болгула.